Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандықтар, урматтуу жердештер. Эмне үчүн мигранттар Садыр Жапаровду колдойт? Себеби мына 30 жылдан бери көрүп келебиз. Кыргызстанда бир дагы завод, фабрика, бир дагы цех курулбаптыр ушул убакка чейин. Канчалаган миллиарддаган кредиттер алынды. Алардын натыйжасы жалаң гана баягы эл журт билген эле атуулдар, аттуу баштуулар бөлүп алып чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө солойтуп салып кетишти. Садыр Жапаровдун азыркы жаңыдан чын жүрөктөн баштаган иштерини биз көзүбүз менен көрүп, биз ошон үчүн жан үрөп, чын жүрөктөн Садыр Жапаровду колдоп атабыз. Себеби биз билип атабыз, Кудай буйруса, биз дагы ушинтип Кореяларда, Россияларда иштебей, өз жергебизде, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга салым кошуп, өздүн мамлекетибизде иштеп калабыз деген чоң үмүт менен Садыр Жапаровду колдоп чыктык. Сиздер дагы кыргызстандыктар, сиздерден сураныч, 2000 1000 сомго сатылып, же болбосо бул башка бир саясатчылардын арам ойлоруна, болбогон бир сөздөрүнө ишенип, Садыр Жапаровдун каралоо сөздөрүнө ишенип, Садыр Жапаровду колдобой койбогула, сөзсүз колдогула сиздерден сураныч. Кудай буйруса жакшы болот. Аллах колдосун. Садыр Жапаровду эл шайлайт. Элдик, чыныгы элдик ажоо болот деп биз ишенебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстандын жарандары, эл журт. Биздин кайрылуубуздун себеби өзүңүздөр билгендей, Садыр Жапаров жакындан бери өзүнүн ишин баштады. Азыр өзүңөр билип атасыңар, сайттарда ар кандай туура эмес маалыматтар тарап атат Садыр Жапаров жөнүндө. Ар кандай путтоосулар болуп атат. Азыр өзүңөр билгендей, президенттикке жакында президенттик шайлоого катышат. Ошого шайлоодон өткөзбөгөндүн жолдорун издеп, ар кандай туура эмес маалыматтарды берип, ушундай путтоосулар болуп атат. Мен мындай кыргыз жараны катары, талаада эмгектенип жүргөн адам катары, мен кыргыз элиме кайрылып кетем. Келгиле барыңыздар, ушул Садыр Нуркожоевду колдоп, ишин көзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Ошо чыкканына аз эле убакыт болду. Көптөгөн иштердин башын ачып, кичине болсо дагы бизде мекенибизге бир пайдасы тие турган нерселерди алып келди. Бюджетибизге канчалаган акчаларды кайтарып атат. Бул нерсе, бул 5-6 күнүн ичинде болуп аткан нерселер, 30 жылдын ичинде мындай нерселер кайтарылып келген эмес бюджетке. Ошон үчүн ар бир кыргыз жаранын мен чакырат элем, өзүңөрдүн оюңар менен ушу Садыр Нуркожоевду колдон келишинче, өзүңөрдүн колуңардан келишинче туугандарыңарга, досторуңарга, билген тааныштарга жеткизип, туура маалымат берсеңиздер деп чакырып кетет элем баарыңарды. Эми бул биздин кайрылуубузду жогорудагылар угабы, укпайбы? Эми уга турган болсо, жогорудагы бийик креслодо отурган эжелерге, байкелерге кайрылып кетет элек. Эми өзүңөрдүн колуңардан бир нерсе алдыга жылдырыш, мамлекетти жылдырыш келбей турган болсо, кыргыз жаран катары, патриот катары мамлекетибизге зыяныңарды тийгизбесеңер, иштейм деген адамга мындай жолтоо болбой, кичине колуңардан келсе жардам берип, болбосо жөн эле мындай карап турсаңар деген сөзүмү айтат элем мен, Кыргызстандын жараны катары. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.